саламатсыздарбы? Бул Алыс Таба каналы. Сиздер билесиздерби, айымдар кайсы айда төрөлсө мүнөзү дагы ошондой болушат экен. Кантип экени белгисиз, бирок бир айда төрөлгөн айымдардын мүнөзү окшош болот. Биз айымдардын кайсыл айда төрөлгөнүнө карап мүнөздөрүн аныктап салыштырууга аракеттенип көрдүк. Ал эми жыйынтыгы болсо төмөндөгүчө болду. Январь айында төрөлгөн айымдар өзгөчө дымактуу болушат, бирок ошол эле учурда өтө оор басырыктуу, кээде эски көз караштын жактоочусу да болушат. Алар өзгөчө сынчы болушу мүмкүн. Ошентсе да өз сезимдери тууралуу айта беришпейт. Алар жанына интеллектуалдык деңгээли бирдей жана окшош көз караштагы адамдарды гана жакындатышат. Февралда төрөлгөн айымдар романтикалык натуралар болушат. Аларга кайрылган адамда чыдамкайлык мүнөзү болуш керек. Маанайы бат-бат алмашып тургандыктан аларды көп адам түшүнө бербейт. Алар табияттан абстрактуу ойлонуу ыкмасына ээ. Башкысы, эгер аларга чыккынчылык кылсаңыз, экинчи ирет аларды көрө албайсыз. Ал эми мартта төрөлгөн айымдар болсо оңойлук менен бирөөнү сүйбөгөн, ишенимдүү жана берилген натуралар. Сен аны таарынтып алганча татынакай жана сүйкүмдүү болушат. Баары бир мартта төрөлгөн адамдардын жанында жашаш өзгөчө бакыт. Апрелде адамдар менен бат тил табышкан дипломат айымдар төрөлөт. Бирок алар ушунчалык кызганчаак болушат. Ошондуктан эгер алардын ишениминен чыксаң, өзүң эле тынч кетип калганың жакшы. Ошол эле кезде апрелде төрөлгөн айым сени жер жүзүндөгү эң бактылуу адамга айлантышы мүмкүн. Алар ишенимин актай алган гана адамга ачылышат. Майда төрөлгөн айымдар принциптер менен жашаган айымдардын айы. Алар өтө жагымдуу болушат, бирок көбүнүн мүнөзү оор болот. Ошондуктан майда төрөлгөн айымды сүйүп калган жигитти оорчулуктар күтөт. Эгерде май айында төрөлгөн айым менен качандыр бир кезде мамиле курган болсоңуз, аны эч качан унута албайсыз. Эч качан. Ынтызар, мамилечил жана чыгармачыл. Бул үч мүнөз июнда төрөлгөн айымдарга таандык. Эң башкы көйгөй алар алгач айтышат, андан кийин гана ойлонушат. Бирок алар чындыкты артына эмес, бетине айтышат. Айтмакчы, эркектер алардын кичинекей колунда оюнчук болуп калыштан абайлаш керек. Жайдын чок ортосунда төрөлгөн айымдар чынчыл, сулуу, табышмактуу жана абдан акылдуу болушат. Алар конфликтти жактырышпайт жана баары менен чынчыл мамиледе болушат. Аларды бир жолу алдасаң, жоготтуң дей бер. Августта төрөлгөн айымдар эгоизм менен боорукерликти айкалыштырышат. Аны менен урушуп кереги жок. Качандыр бир кезде баары бир жеңет. Августтун айымдары өзгөчө шайыр келишет, бирок аны тамашалабасаң көтөрө албайт. Эгер мындай каталык кетирсең, жооп кайдан келгенин билбей каласың. Алар көңүл ордунунда болгондо жактырышат, бирок эркектин жетишсиздиги менен эч качан жапа чекпейт. Алардын жанында эркектер башын жоготуп коюшат. Сентябрь. Бул ай тартиптүү, ыймандуу жана боорукер айымдардын айы. Эч качан чыккынчыларды кечирбейт. Эгер аны капа кылсаң, өч алуудан кайтпайт. Алар узун убакыттагы мамилени тандашат. Ошондой эле алардын эркекке болгон суроо талабы эң жогору. Татыктуулары гана калат дегендей. Октябрь кыздары мүнөзү күчтүү жана акылдуу келишет, бирок публикага жабык болушат. Жан дүйнөсүн баарына эле ача бербейт. Ал жагын булгап алуудан коркот. Октябрда төрөлгөн айымдарды башка айымдар ич күйдүлүк кылып жактырышпайт. Ноябрь. Бул айымдар баарынан бир кадам алдыда жүрүшөт жана калпты оңой эле билип коюшат. Алар менен ойноо бул от менен ойногонго барабар. Бул кыздар жөнүндө эң башкы билип алчу нерсе, эгер чындыкты уккуң келбесе, алардын оюн эч качан сураба. Декабрда чыдамсыз, бирок ийгиликтүү айымдар төрөлүшөт. Алар суудан кантип кургак чыгышты билишет, көңүлдү кантип көтөрүштү билишет жана жүрөгү дайым башкаларга ачык. Турмуш аларды ар кандай калчайт, бирок колдоосу бардай дайым жеңип чыгат. Маалыматтарыбыз жаккан болсо, биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий калтырып, досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыз.